Салам достор, суроолорго жооп бере турган убакыт келип жетти. Биздин видеолордун астына аябагандай көп жана окшош суроолор келип жатат. Ошолордун бир нечесин тандап алдык. Эң эле биринчи суроо сейлеже сизди кантип тапсак болот, кантип байланышсак болот дейт. Азыр бул жерге маалымат чыгат. Негизи эле видеонун астында менин толук жеке WhatsApp номерим дагы бар. Мен кабыл алган элдик клиникасында номери бар. Сиздерге кандай ыңгайлуу болсо, онлайн аркылуу, онлайн бул эгер сиздер Россияда болсоңуздар же Ошто же Баткенде, кыскасы Бишкекте эмес болсоңуздар, WhatsApp аркылуу консультация кылам. Андан аркысы Бишкекте болсоңуздар элдик клиникасына келсеңиздер болот. А бул жакта бардык номерлер жазылуу. Урматтуу биздин көрөрмандарыбыз. Анан дагы бир суроо, алар дайыма сурашат, сиздин консультация бекерби деген дагы суроо да. Биздин эң эле биринчи бекер кызматыбыз бар. Бул YouTube'дагы психологдун кеңештери 130дан ашты. Бул сиздер үчүн бекер, бул сиздер үчүн каалаган убакта кирип көрө берсеңиздер болот. Жана Кудайга шүгүр бардык темаларды камтыганга аракет кылып жатабыз. Жана келечекте дагы тез ар кандай актуалдуу темаларды чыгарып турабыз. Бирок мен менен жекече сүйлөшөм десеңиз, анда бекер эмес. Өзүнүн баасы бар, ал жөнүндө бул жакта дагы маалымат бар, канча сом турары билесиздерби? Кээде жок, ушундай бекер эмес дегенде нааразы болгондор дагы бар, кээде тарынгандар да бар, ал эми кээде мындай какшыктагандар да бар да. Бул мен албетте тарынтпайт, мага эч кандай деле терс таасирин тийгизбейт. Бирок ушундай адамдарга айта кетким нерсе, мисалы бир белгилүү консультант айым айткан экен да, качан менин консультациямды бекерби деп сураганда, бул мени абдан таарынта турган сөздөр. Анткени менин эмгегимди, менин көп жылдан бери топтогон тажрыйбамды, мен көп жылдан бери окуган көндүмдөрүмдү, менин билимимдин баасын түшүрүү бул. Бул мени баалабастык катары мага катуу тиет деген экен. Ошондуктан билесиздерби, психолог же консультант болуу бул адамдын чынында айтканда ушунчалык оор көйгөйүн, адамдын ичиндеги сыноолорун угуу бул оңой иш эмес. Анын үстүндө мен айтат элем, менин өзүмдүн жеке убактымды арнап, менин балдарыман, менин үй бүлөмөн, менин жолдошумдун убактысын өзүмчө алып сиздерге арнап жатам. Мисалы кандай адам болбосун, эгер ресторанга киреби же чач тарачка барабы, ошол эле башка бир адистин кеңешин алганы барабы, ал барып туруп мага бекер эле тамак жасап берип коюңузчу же болбосо чачымды бекер эле кыркып берип коесузбу деген көрүнүшкө эле салыштырсак болот да. Албетте мен таптакыр эле бардык нерсеге акча алам дегенден да алысмын. Эгер абдан оор кырдаалдар болуп калса, мисалы зордук зомбулукка кабылган балдар же ошолордун апалары же бир кырсык болуп кетип психологиялык травма алган адам турса, мен эч качан акча жөнүндө сүйлөбөйм, анткени ал жерде адамдын абалы биринчи орунда турат. Ошондуктан мен сиздерди билем, сиздер абдан түшүнүү менен карайсыздар. Келечекте ушундай суроолор менен кайрылып калсаңыздар, анда бардык шарттары видеонун астында жазылуу, туура түшүнөсүздөр деп үмүттөнөм. Эми кийинки суроого жооп берели. Бул жакта бир суроо келиптир. Сейлеже, саламатсызбы? Менин балам чоңойгусу келбейт негедир, 6-класста окуйт, бирок мен неге чоңойбой эле койбоймунбу деп көп айтат. Мени улам эле кучактай берет, бетимен сүйө берет, чоңойсом кучактай албай калам дей берет. Эркелей албай калам деп ойлонот окшойт. Анан башка төрөбөй эле коюңузчу дей берет. Ошого кандай тарбия берсем болот? Видео чыгарыңызчы, ушуга байланыштуу дептир. Жооп берейин. Негизи балаңыз 6-класс болсо, ал дагы деле чоңой элек, ал өспүрүм куракка жете элек, азыр бала боюнча. Ал эми кечке эле кучактап, кечке эле бетиңизден сүйө бергени, демек анын сүйүү тили бул кучактоо, эркелетүү, мындай прикосновение, кол тийгизүү, анын сүйүү тили. Качан ал өзүнүн, демек ал өзүнүн сүйүү тилинен кабар берип атат да, мени кучактагыла, менин бетимен көбүрөөк сүйгүлө, билбейм, мага укалоо, массаж жасап бергиле, ошондо мен сүйүктү сезем деген нерседен кабар берип атат. Бул бала чоңойсо деле канча жашка чыкпасын, сүйүү тили ошо боюнча кала берет. Эгер бул сүйүү тили жөнүндө кененирээк маалымат алгыңыздар келсе, бизде онлайн курс сатылууда, сүйүүнүн 5 тили деген, ал курсту көрсөңүздөр, жеке эле балдарга эмес,
жубайлардын ортосундагы мамилеге дагы абдан жакшы таасирин тийгизет. Анан эми төрөбөй эле коюңузчу деген нерселер бул ар бир эле балада боло турган нерсе. Анткени тактыны бошотконго туура келет. Силер бөлүндүү болуп калат, силердин көңүл буруңар ошондуктан чочулоо. Демек, бул нерсе силерге жакшы эскерткич болуш керек. Эгер кош бойлуу болуп калсаңыз, кийинки балаңызды күтүп калсаңыз, сөзсүз түрдө улуу бала да четке жылып калбаш керек. Сүйүүңүз ага да жетиши керек. Анын сүйүү тилинде андан ары сүйлөй беришиңиз керек. Кучактаңыз, өбүңүз, эркелетиңиз. Сен чоңойсоң деле мага бала боюнча каласың. Сен 90го чыксаң деле менин көзүм тирүү болсо, мисалы 40ка чыксаң деле менин көзүм тирүү болсо, сен менин балам боюнча каласың. Мен сени кучактай берем, мен сени өбө берем, эч чочулаба деп жүрөгүн тынчытып койсоңуз эмнеге болбосун. Дагы бир суроо келиптир, бир эмесе эки жолу келиптир. Коуч деген эмне? Менче психолог коуч Сейил Калдыбаева дегенди окуп алып, психологун түшүнүп атам. Коуч эмне болду экен деп турсаңыздар, бул коуч деген сөз кыргызча которгондо машыктыруучу же болбосо тренер. Бирок бул денелик жактан машыктыруучу эмес. Коуч бул кандай адам? Психологдон айырмасы бар. Анткени коуч эч качан кеңеш бербейт. Коуч тек гана туура, терең ойлонуштурулган жана адамдын ичин каза турган суроолорду берет. Мисалы, мага келген кардарды мен ойлоном, бул адамга психологиялык консультация керек экен, бул адамга коучинг кылсам болот экен. Бул адамдын ичинде аябагандай чоң катылып жаткан потенциал, аябагандай чоң, өзүнүн ичинен суроосуна жооп таба алган деңгээлдеги адам экен деп туруп, жөн гана суроолорду бере баштайм, анан адам өзү жооп берип атып, ачылыштарды алат. Түшүндүм. Эч ага эле ушуну эмнеге ойлободум экен деген таң калуу болот да. Анткени буга чейин ал адам өзүнө бул суроону берген эмес жана үнүн чыгарып жооп берген эмес да. Коучтун жардамы менен өзүнүн эле суроосуна өзүнөн жооп таба алат да. Коучтардын ушул, ал башкача айтканда, мага келген кардарды, мисалы, биякта А пункт болсо, ал Б пунктка кантип барарды билбей атса, мен суроо берип атып, анын мотивациясын көтөрөм, аны шыктандырам, анын суроосун изилдейбиз, анан аягында бир жыйынтыкка келип, ал менден кандай кыймыл аракеттерди кылыш керек, кийинки кадамы эмне, жана кайсыл убакытка чейин бүткөрөт, смарт максатка айландырып, бул жөнүндө дагы биздин онлайн курстарыбыз бар, баса максат коюу жана ага жетүү, анын ичинде смарт максатты кантип коюш керек, мына ушул жөнүндө кененирээк маалымат алсаңыз болот. Коуч ушундай. Анын эч кыйынчылыгы жок. Эгер кааласаңыздар, бизде коучинг боюнча тренингдер бар, кыргыз тилинде бардык материалдар которулган. Мен коучингке үйрөнгүм келет, коуч болгум келет десеңиздер, видеонун астына калтырып койсоңуздар, бир группа топтолсо, билбейм, балким 10 адам топтолсо, мен коучингке үйрөткөнгө даярмын. Андыктан чамдаңыздар. Буюрса, сиздер менен жакында боло турган вебинарларда, офлайн тренингтерде, онлайн сабактарда көрүшөм деген үмүттөмүн. Саламатта туруңуздар.